дубль 3 туугандар. Жалпыңыздарга Бишкек шаарынан салам айтабыз. Бүгүн буюрса 8 март 2024 жыл жума күнү. Бүгүн азыр жумадан чыгып, иншалла буюрса Алибек аканын машинесинде жуудурган алып келдик. Анан буга чейинки видеону көргөн болсоңуздар, ошол перегон боюнча Эмилдин видеосун көрдүңүздөр. Андан кийин ошол тосуп алган биздин видеобузду көрдүңүздөр. Бүгүн буюрса күнгө жума күнү, эртең воскресенье күнү Алибек акабыз келет, буюрса машинесин алып кетет Жалал-Абадтан. Ага чейин буга чейин ошол баягы тосуп алганда мен айткам, машинени жууп тазалап, иреттеп, бар жогу моторуга чейин жуудуруп, Алибек ака мындай көргөндө мындай довольный боло турган кылып, ошондой жууп тазалап коюп коебуз. Азыр мойкага келдик, моторуга чейин жуугузабыз туугандар. До после кылып силерге видео тартып коелу. Анан Алибек акабыз келгенде буюрса машинени тапшырып беребиз. Так, в общем, мына мотор жууганда могу мазгасы ушул болот, компьютер. Ушуну сөзсүз түрдө жауып коюңуздар. Муну негизи жауып туруп эле чаң бойдон эле. Анан кийин ачып кое бериш керек. Эң негизги схемасы мындай. Мээси ушул. Ошон үчүн ушу моторду жууганда өтө этияттык менен иш кылыңыздар. Мына тууганыбыз көптөн бери мотор жууйт экен, Алла разы болсун. Бирок мотор вообще сөз жок мотор жууганда. Мына артып коесуздар, мотор жылтырап калат. Алибек акабызга өзүм колум менен жууп берейин. Так. Бурса машина состояниясы өтө жакшы экен. Мында бир нерсени айтып коеюн. Чем таксиге караганда не такси машина алдырып бериңиздер. Айырмасы бир $1000 тегереги. Зато мындай состояниясы жакшы. Негизи бирле мындай элементарный нерсе жүрүңүздөр, көрсөтөйүн. 1 минут так көргөнсүзбү? Элементарный, мына рульду байкаңыздар. Мындай жумшак да, приятный. А берки таксилердики болсо мындай дишманский резинка. Элементарный ушу жерден эле. А башка жагыны ходовой часть, комфорт жагына айтпай эле коеюн. Элементарный ушу рульдан эле байкасаңыздар болот.